Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көк бөрүү каналы акыркы жаңылыктары менен тааныштырууну улантат. Узак сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Сарыөзөн жаштар менен катарын толуктап, турнирге даяр экенин жар салды. Көпчүлүк көрөрмандар эки клубтун биригип чыгуусун каалап келген эле. Мына эми тилеген тилектер биригүү менен орундалды. Акшумкар барды катын жана алдыңкы балдарын Сарыөзөнгө берип гана койбостон, клубка жетекчилиги менен бирге келди. Ал эми Акшумкар курамы эми кайрадан түзүлөт. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Сарыөзөндүн толук курамын назарыңыздарга салалым. Биринчи Сейитбек Анарбек уулу, экинчи Нурдин Болотбеков, үчүнчү Темирлан Шаршенбеков, төртүнчү Арген Кадырбеков, бешинчи Фархат Бешекеев, алтынчы Калыс Эркинбек уулу, жетинчи Азат Насыпбеков, сегизинчи Калкаман Акбаржан уулу, тогузунчу Рустам Малашенко, онунчу Рустам Тыналиев, 11-нчи Исхак Бекболот уулу, 12-нчи Рамзат Бөкөнбаев. Буга чейин эле белгилүү болгондой команда Ысык-Көлдө машыгып жаткан. Кечеги машыгууларга байкоо салсак, Фархат Бешекеев Чорный деген аргымакта, Арген Кадырбеков Даранды, ал эми Калкаман Акбаржан уулу Мырзат торуну минип жатат. Жогорку лигада 6 команда ойнойт. Алар Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Акшумкар, Бакубат-Талас жана Мурас. Сарыөзөндүн курамы белгилүү болгондон кийин Акшумкардан башка клубтардын курамы белгилүү болду. Назарыңыздарга дагы бир жолу салып кетели. Достуктун курамы. Ынтымактын курамы. Бакубат-Таластын курамы. Мурастын курамы. Бул курамдарды карап, жогорку лигада кайсыл команда чемпион болот, ой пикир калтырыңыздар. Биринчи лигада дагы оюндар катуу болору күтүлүүдө. Негизги фаворит болгон Намыстын курамында өзгөрүү болду. Алымбек Кедейбеков ден соолугуна байланыштуу Нооруз турнирине чыкпайт. Кийинки оюнда сөзсүз оюн таласынан күтөбүз. Ал эми анын ордуна жаңы оюнчу Биримкул уулу Бек Казы келди. Ал Акбарс командасынын оюнчусу болчу. Ошондой эле Намыс Алай командасынын жана Ош облусунун курама командасында оюн көргөзгөн Евро аттуу аргымак нарынга келгенин жар салды. Жалбат облусунун ачык командасынын дагы курамы белгилүү болду. Биринчи Тыныбек Жайлообек уулу, экинчи Кубат Торозбеков, үчүнчү Бакай Жапарали уулу, төртүнчү Курманбек Курстанбек уулу, бешинчи Бакыт Уларбек уулу, алтынчы Тимур Камчыбек уулу, жетинчи Исмаил Кадырбаев, сегизинчи Рахматтулла Бадатов, тогузунчу Мусабек Надырбек уулу, 10-чу Султанбек Айдарбек уулу, 11-чи Белек Мукаев жана 12-чи Акбар Иманбеков. Кече Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында Ынтымактын алгачкы машыгуусу болду. Баса Сарыөзөн командасынын курамы кандай болуп тур? Финалга чыгууга мүмкүнчүлүк барбы? Ой пикир калтырыңыздар.